Hunayn öte көрүнүктүү согуш үлгүлөрүнүн бири болду. Хунайнда öte чоң олжо түштү. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал олжолорду кайрып берди көбүн. Хунайнда мусулмандар дагы бир жолу сыналды. Динге мурда киргендер жана кийин киргендердин даражасы белгиленди. Койчу öte көп сабактар алынды. Бирок алдыда дагы сабактар көп. Бүгүнкү көрсөтүүдө Хунайндан кийинки жүрүштөр жөнүндө сөз кылабыз. Бул жер Таиф менен Макканын ортосунда жайгашкан, таратканда Маккага жакыныраак келген Жирана деген айыл. Бул айылдын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Таиф жортулундагы Хунайн согушундагы өткөн олжолор ушул жерге жыят. Жана ал олжолорго бир 10 күндөй тийбейт, анткени Хавазин урулары динди кабыл алып келип калса кайтарып калабыз деген максатта тийбейт. Бирок меккелик жанагы жагын кошулгандар чукулдап кетет, байлар олжону бөлөбүз деп жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал олжону бөлөт. Олжону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө кол ачыктык менен бөлдү. Мисалы Абу Суфянга 40 оки күмүш жана 100 төө берди. Ал уулдары Язид менен Муайяга да сурады эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга да ошончодон бөлдү. Хаким ибн Хамзага да 100 төө бөлдү. Ал дагы сурады. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы 100 төө бөлдү. Ошондой эле Сафван ибн Умайяга 300 төө бөлдү. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курайштардын ар бир аксакалына 100дөн кем эмес төө бөлдүрдү. Эл ичинде Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кедейликтен коркпогон адамдай колу ачыктык кылып жатат деген сөз тарады. Андан соң кезек катардагы аскерлерге жетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир жөө аскерге 4төн төө, 40тан кой бөлдүрдү. Ал эми атчан аскерлерге адатка айлангандай эле 3 эселеп берди. Тагыраак айтканда ар бир атчан аскерге атынын эсебине 12ден төө, 120дан кой бөлдүрдү. Ал эми согуш учурунда баары качып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чакырыгына дароо кайткан ансарлар бул олжодон куру кол калышты. Жана алар биз согушсак да колдорубуз куру, ал эми качкындардын кучагы толо дешип нааразы болуп башташты. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткенде ансарларды бир жерге топтоону буйрду. Алгач пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болгон иштин жайын сурады. Бир азга унчукпай отурган ансарлардан бирөөсү: "Ey Аллахтын элчиси, биз чынын айтканда сен өзүңдүн урулаштарыңа жолугуп, аларга ушунчалык кол ачыктык кылып жада калса, такырсага тиешеси болбогон башка арабтарга да ушундай кол ачыктык менен олжо бөлгөнүңдү көрүп, пайгамбарыбыз бизди унутуп калды окшойт деп кичине таарына түштүк" деди. Сөзүнүн ачыгы ушундай деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Анда угуңуздар, урматтуу менин ансарларым. Айтыңыздар, силер бир кезде адашкан эл элеңиздер. Мына мен келдим, силер туура жолго түштүңүздөр. Кедей элеңиздер байдыңыздар мен келгенден кийин. Бири-бириңиздерди кырып өлтүргөнү калдыңыздар эле, мен келгенден кийин достошуп тууган болдуңуздар. Жалганбы?" дейт. "Кана айтыңыздарчы?" Ансарлар башын жерге салып: "Аллах жананын пайгамбары туура айтат, Аллахка иман келтирдик, жана чындыгында ушундай" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй ансарлар, эгер силер чын болсо айтмаксыңар. Я Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сен элиң кууганда биз сени батырдык. Сени бардыгы жалганчыга чыгарганда биз сага ишендик. Сени жардамсыз калтырганда биз моюндарыбызды арабтардын кылычына тосуп сени коргодук. Демексиңер, жана силер чын айтмаксыңар. Аллах күбө, силер ушунда чын болмоксуңар. Чындыгында
Eğer hicrat bolbogондо men ansar bolmokмун. Eğer büt adamdardын bарын bir kapçıgay menen aydasa, ansarlar bir kapçıgay menen жүрсө, men ansarlar kapçıgay menen жүрмөкмүn. Men силердин Аллахка, мага болгону иманыңарга ишенип, буларга болор болбос дүнүйө кызыкчылыктарынан бердим. Булар ошолорун үйгө жетелеп кетет. Силер пайгамбар менен кетесиңер үйлөрүңөргө. Же буга наразысыңарбы дейт. Ey Allah'ım, ansarlarga, алардын балдарына жана неберелерине ырайымдуулук кыл деп дуа кылат. Бул сөзгө жетин албаган ансарлар, эгерде биздин үлүшүбүз пайгамбарыбыз боло турган болсо, биз ыраазыбыз деп сакалдары суу болгончо ыйлашат. Көксөлөрү канганынан кубанышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка иштерге шашылып, аларды калтырып чыгып кетет. Bir azdan keyin ansarlar da көз жаштарын арчып, кубангандарынан тарашат. Андан көп өтпөй, Хавазинден 14 киши исламды кабыл кылып, уруусунун атынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына түшүп келишти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтчы чындыгын. Силерге балдарыңар артыкпы, же малы мүлкүңөрбү дейт. Албетте балдарыбыз артык дейт. Бул сөзгө жүйген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга кеңеш берет. Уккула. Пешин намазына мачитке ел чогулат. Ошондо келгиле дагы элдин көзүнчө. Ey musulmanдар, biz Allah'tın elçisinin musulmandardın aldığında boluşunu jana musulmandardan Allah elçisinin aldığında boluşunu soranabız degile dep aklı üretet. Aytkanda эле пешин намазында жамаат күтүп турган элдин алдында бул урунун өкүлдөрү келет да, ордуларынан туруп, урматтуу мусулмандар, biz Allah'tın elçisinin алдында мусулмандарга болушуда, момундардын алдында Allah'tın elçisinin болушун талап кылабыз дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ордунан туруп, менин үй бүлөм жана мага караштуу болгон Абдул Мутталиб урпактары булардан түшкөн олжодон баш тартат, жана туткундарын кайрып берет. Жана урматтуу сахабаларым, сиздерден да ушундай кылууну өтүнөмүн дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Albatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ötünüçü dağı mıyzam ordunda bolçu. Muhacirler benen ansarlar zamatta bizdeginin bardığı Allah'a cananın elçisine taandık dep kayra eylerine kaytarıp beredi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ceyron'dan çıkıp andan alus emes aralıktagı Sudai urusuna 400'ge jakın sahabaсын attandırады. Jana bunu uğup algan al urunun ökülleri üreyi uçkan boydan özünün öküllerini jönötөт. Alar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem askerleri Ali Ceyron'dan çıkalı jetip kelişet dağı Peygamberimizin aldına düşüşet. Keçirim sıraşat. Jana İslam'ды kabul kılışat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alardın sunuşun kabul alıp dinine köölük beredi. İslam dinini ötköndüğüne köölük beredi. Aytmakçı, bu urudan 100'ge jakın kişi keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen acılıkka dağı koşa barışat. Ошентип чөлкөмдөгү абалды тартиптеген соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам умура өтүп, Меккеге Итиба ибн Усайтты жетекчи кылып дайындап, хижраттын 8-жылынын 24-Зулкаадасында Мадинага кайтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага кайткан соң, ар кайсы уруудан улам көбөйүп бараткан өкүлдөрдү кабылдоого киришти. Жана Арабияда ислам динин таралуусуна жаңы шарттар түзүлдү. Бирок дагы эле мусулмандарга каршылыктарды көрсөтүп жаткан уруулар да бар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды тынчтандыруу үчүн ар кандай жүрүштөрдү уюштурууга да туура келди. Tamim urusu tegerегиндеги майда барат урулардын бардыгын исламга каршы тукуруп, керек болсо кээ-бир жүзө төлөгөндөрдү да жүзөдөн баш тарттырып жатат деген сөз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жетет. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мунун алдын алып, бул маселени чечүү үчүн 50'ge жакын сахабасын Banu Tamim'ge jönötkөнү калат. Hicrattın 8-жылы Muharram ayında. Bunu uqqan Banu Tamim urusunun aksakaldары kүйpölөктөp daro akın çeçenlerin belek beçkeklerin kötörüp Madinaga жетип келет деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдына түшөт. Жана ал сөздүн чын төгүнүн ортого коюп, кайрадан тооба кылып, кайрадан динди кабыл алышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аскерлерин кайра чакыртат. Ошону менен Banu Tamim мусулмандардын кылычынан саламат калат.
Ушул эле жылдын Сафар айында Кутба ибн Амрдын жетекчилигинде 20дай сахаба 10 төөгө кезектеши минип, Табалга Хасам уруусуна жүрүшкө чыгып, аябагандай кандуу салыклашууда мусулмандар душманды талкалап, Мадинага көптөгөн малын олжолоп кайтышат. Есіңіздерде болса, мұнда бір қанша уақыт мұрда Бану Қилаб уруусу аларға дават қылғаны барған сахабаларды өлтірішкен болчу, қырышқан болчу. Жана ушул хижраттын ушул эле жылында 8 жылында Раббул Аввал айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын өчүн алуу үчүн Бану Кылабка Дахак ибн Суфяндын коштоосунда сахабалардын чакан колун жөнөтөт. Жана алар барып сахабалардын өчүн алып, алардын мүлкүн олжолоп өздөрүнүн туткунга түшүрүп кайтышат. Роббия Сани айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке кербендерине кол салып, тоноо үчүн Жиддага жакын аралдарга сүзүп келген Эфиоп каракчыларына каршы Алкама ибн Мужазизди 300 сахабага жетекчи кылып жиберет. Алкама деңиз менен эфиоптор ээлеген аралга жакын калганда, алар качып кетишет. Ушул эле айда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 150 сахабасын Али ибн Абу Талибтин жетекчилигинде Тай урусунун Ал-Куллу саттуу бутун талкалоого түндүктү көздөй аттандырат. Жана мусулман аскерлери Тайга жетип, анын жетекчиси, ал урунун жетекчиси Хатим ат-Тайынын сепилине чабуул коюшуп, андагы бутту талкалайт. Жана Хатимдин уулу Ади Шамга карап качып кетет. Көптөгөн туткундардын катарында, олжолордун катарында Хатимдин кызы дагы олжого түшөт, колго түшөт туткун болуп. Жана Мадинага алып келгенде ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылат. Мага болушаар адам жок. Атамды өлтүрдүңүздөр, агам качып кетти. Жана мен кор болдум. Андан көрө мүмкүнчүлүгүң болсо мени коюп жибер деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жалбарат. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны коюп гана жибербестен ага улоо дагы сууга кылат. Кол ачыктык кылат ал аялга. Ал аял пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бошоноору менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан алган улоосун минип туура Шамга барат да агасын табат. Агасын таап Мадинага жетелеп келет. Ади, мен сенин атаңды колу ачык деп билет элем. Эл да ошону деп билет эле. Бирок сенин атаң колу ачыктыгы менен чаңында калат экен бул пайгамбардын алдында. Жүрү деп аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына алып келет. Ади өзү чындыгында башка динди тутунган жигит болот, бирок ошого карабай пайгамбарыбыздан сабак алып отуруп, ислам динин кабыл алат да бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага айтат: Ади, күбө бол менин сөзүмө" дейт. Ушундай учурлар келет, мусулмандар Хасройдун байлыгын алат. Ушундай учурлар келет, мусулман аялдары төө чатырында коркпой келип, бир гана Аллахтан коркуп, башка эч нерседен коркпой келип, Каабаны зыярат кылып кетет. Ади, күбө болгун ушундай учурлар келет, мусулмандар чеңгелдеген алтындарын кимге берерге таппай кыйналат, дейт. Кийинчерээк Ади ибн Хатим эскерет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан нерсенин экөөсүн көрдүм дейт. Чындыгында ислам мамлекетинин түндүгүнөн жалгыз өзү төө чатырга отуруп, ажылыгын аткарып, Аллахтан башка эч кимден коркпой кайткан аялды көрдүм дейт. Жана Хасройдун бийлиги кулаганын көрдүм. Анын байлыгы мусулмандардын казынасына түшкөнүнө күбө болдум. Эми үчүнчүсү калды, аны силер көрөсүңөр. Ал мусулмандар чеңгелдеген алтынын кимге берерге адам таппай калар учуру dedi. Мындан тышкарыда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар кайсы элге исламды үйрөтүп, аларды динди кабыл кылган соң зекет чогултуу үчүн өзүнүн өкүлдөрүн жөнөтүп турган. Бұл жүрүштөрдөн соң мусулман үммөтү тынчып калган жок. Дагы да болсо мусулмандардын жаңы курулуп келаткан мамлекеттин тынчын алган, алардын туруктуу өнүгүүсүнө тоскоолдук кылган дагы көптөгөн жүрүштөр болду. Жортуулдар болду. Алардын алдын алуу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Табук жүрүшүн жарыялады. Эмки көрсөтүүдө Табук жүрүшү жөнүндө сөз болду.